Карапайым халктын арасында дагы коррупция кирип кеткен деп сөзүмдү айтып, ошого жооп катары айтып коеюн. Мына кече күнкү эле көмүр маселесинде, мына бүгүн дагы абдан актуалдуу талкууларды жаратып, жөнөкөй халкка абдан кымбат болуп, проблемаларды жаратып атат. Бир айдан бери биз ошо көмүр ташыган айдоочуларга, көмүр ташыган фирмаларга, ошо мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы уюмдарда иштеп атышат. Bir 600'den aşık maşina ошол бир эле кара кечеден ташыйт. Аларга 1 сом 1300'den көмүрдү жүктөп берип, Баланча районго, Түкүнчө областтык борборго, же болбосо Баланча айыл өкмөттөргө алып бар десең, ошол жака алып бардым деп коюп туруп, Бишкекке алып келип 6000 сомдон сатып ийип атышат. Бу да коррупция да. Жөнөкөй карапайым калктын арасындагы коррупция. Анан эмне кылдык биз? Анда Бишкекке өзүбүз колго алалы дагы себестоимость менен сатып Бишкекке туруп алалы, элдин баары ушул жерден алсын дагы. А тигил жанакы коррупция менен заниматься этип аткан адамдар ошол айылдарга, райондун борборлоруна, областтарга жеткизип сатсын деп атабыз. Эми аякта Бишкектегидей баада ала албайт 6000'den. Эң ашып кетсе бир 3,5-4 миңден сатат деген ушундай бир оюбуз бар да. Мына ушундай күрөшүп атабыз бул жерден.